Коммерческий медиация боюнча дагы айдилоонун салыматын чоң деп айтты. Анда эмесе кийинки сөздү ушул айдило уюмунун өкүлү Гүлбар Ибрахимовнага берсек. Өнүгүү укугу боюнча айдило эл аралык уюму Кыргызстанда медиация өнүктүрүү боюнча бир нече жылдан бери активдүү иштеп жатат. 2015 жылдан баштап ЮСАИД айдило долбоорунун алкагында медиация жөнүндө мыйзамды иштеп чыгаруу жана алга жылдыруу колдоо жүргүзүлгөн. Эми азыр Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен Кыргызстанда коммерциялык медиация өнүктүрүү деген долбоор жүргүзүлүп жатат. Бул долбоордун алкагында республикалык медиаторлордун коомун түзүү боюнча көмөк көрсөтүлгөн. Ошондой эле Чынара Жалина азыр айтты, медиаторлордун окутуу акысыз окутуу курстарды уюштурган. Бул окутуу курстарды Бишкекте, Ошто жана Ошто өткөрүлгөн. Жана бул курстарды тажрыйбалуу эл аралык медиаторлор өткөрүштү. Жалпысынан Кыргызстанда долбоордун алкагында 85 медиатор окутулду. Азыркы учурда пилоттук коммерциялык медиация деген компонент жүргүзүлүп жатат. Бул жерде бизнес-коомдорго медиация жардамы акысыз берүү каралган. Азыркы учурда бир топ коммерциялык талаш-тартыштар медиация аркылуу ийгиликтүү чечилип жатат. Ушул учурдан пайдаланып, мен бизнес-коомдорду жана медиаторлорду биздин долбоорго катышууга чакырам.